Саламатсыздарбы балдар? Биз кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Кайрадан сиздер менен кыргыз тили сабагында бирге иштеп жатканыңым үчүн мен абдан кубанычтамын. Сиздер да бул сабакты чыдамсыздык менен күтүп, дептер ручканы камдап олтурат деп мен ишенемин. Азаматсыңар балдар. Анда сабакка көңүл бөлөлү. Бүгүнкү биздин сабактын темасы дарыгердин кабыл алуусунда. Бул сабакта биз жаңы сөздөр менен таанышабыз. Дарыгердин кабыл алуусунда болгон учурда кандай сүйлөө керектигин үйрөнөбүз. Сүйлөмдөрдү туура түзүүгө, сөздөрдү орду менен пайдаланууга көнүгөбүз. Сабаттуулугубузду арттырабыз. Ден соолук үчүн кам көрө билебиз. Сылыктыкка тарбиялоону улантабыз балдар. Балдар, силердин оюңарды бир жерге топтоо максатында мен силерге логикалык суроо бергим келип турат. Жакшылап көңүл бөлүп уккулачы балдар. Тоок таразада 2 буттап турганда 5 килограмм чыгат. Ал 1 буттап турганча канча килограмм чыгат? Тоок таразада 2 буттап турганда 5 килограмм чыгат. Ал 1 буттап турганда канча килограмм чыгат? Ой жүгүрттүңөрбү? Жообун таптыңарбы? Азаматсыңар балдар. Анда туура жооп менен таанышып көрөлү да, сиздердин жообуңуздар менен салыштырып көрөлү. Логикалык суроодун жообу. Тоок 2 буттап турса да, 1 буттап турса да ошол эле салмакка ээ болот. Анткени эки учурда тең таразага бирдей салмак түшөт. Мен ишенем, силердин жообуңар да ушундай болду деп. Азаматсыңар балдар. Балдар, сабагыбыздан нары уланталы. Өтүлгөн теманы бушуктоо максатында тесттик көнүгүү менен иштейбиз. Төмөнкү сүйлөмгө тиешелүү сөздү туура койгула. Сиздер жообун уккан, анан көп чекит берилген. Мына ошол көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздү коюп жазабыз. А. Жоксуңар. Б. Жоксуң. В. Жок. Г. Жоксуздар. Ойлонуп көрдүкпү балдар? Биз жообун туура таптык деп ойлоймун. Анда тесттик көнүгүүнүн туура жообу менен таанышып көрөлү. Тесттик иштин туура жообу. Мында туура жооп Г жообу. Сиздер жообун уккан жоксуздар. Мына ушул жоксуздар деген сөздү койсок, биз сүйлөмдү туура түзгөн болобуз. Албетте силер туура иштедиңер деп мен ишенемин. Азаматсыңар балдар. Сабагыбыздан нары уланталы. Бүгүнкү сабакта биз балдар жаңы сөздөр менен таанышабыз. Жакшылап кулак салып угуп, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерибизге жазып алалы. Алым жок. У меня нет сил. Дем алыңыз. Дышите. Кызарып калыптыр. Покраснел. Сасык тумоо. Грипп. Тыңшап көрөйүн. Послушаю. Терең. Глубоко. Балдар, мен кыргызча сөздөрдү дагы бир жолу кайталап, ал боюнча түзүлгөн сүйлөмдөргө көңүлүңүздөрдү бурам. Алым жок. Басууга алым жок. Дем алыңыз. Сиз терең дем алыңыз. Кызарып калыптыр. Сенин тамагың кызарып калыптыр. Сасык тумоо. Ага сасык тумоо тийип калыптыр. Тыңшап көрөйүн. Өпкөңүздү тыңшап көрөйүн. Терең. Мен терең ойлондум. Мына балдар, жаңы сөздөр
сүйлөмдөрдө кандай колдонулорун биз төмөнкү сүйлөмдөн байкадык деп ойлойм. Силер бул жаңы сөздөрдү сөздүк тептерге сөзсүз түрдө жазып алгыла. Сабагыбызды андан ары улантабыз. Балдар, биз көнүк иштейбиз. Окуу китебибиздин 131 бетиндеги экинчи көнүгүнү карайбыз. Бул жерде биз сөз айкаштарын түзөбүз. Карагылачы, аны бизге үлгү катары көрсөтүп койгон. Терең дем алыңыз. Дагы бир сөз айкашын түзүп көрөлүчү. Менин алым жок. Менин алым жок. Балдар, өзүбүз аракеттенип, өз алдыбызча ушул экинчи көнүгүнү аткарып, сөз айкаштарын түзөбүз. Балдар, биз текст менен иштейли. Бул сүрөттөн биз кимди көрүп турабыз? Албетте, дарыгердин кабыл алуусунда болгон баланы көрүп атабыз. А бала эмне үчүн дарыгердин кабыл алуусунда болду экен? Менимче, анын ден соолугу жакшы эмес. Анда эмесе, текст менен таанышып көрөлүчү. Оорулуу. Кечиресиз. Кирсе болобу? Дарыгер. Кириңиз. Отуруңуз. Сизге эмне болду? Оорулуу. Доктор, башым ооруп жатат. Алым жок. Дарыгер. Качандан бери? Этиңиз ысыган жокпу? Көрөлүчү? Оорулуу. 2 күн болду. Тамагым ооруйт. Чүчкүрөм, жөтөл да бар. Дарыгер. Оозуңузду ачыңыз. Тамагыңыз кызарып калыптыр. Этиңиз да ысык экен. 38 градус. Келиңиz, тыңшап көрөйүн. Терең дем алыңыз. Сизге сасык тумоо тийген. Балдар, биз доктордун кабыл алуусунда болгондо, же болбосо дарыгердин кабыл алуусунда болгонубузда дайыма сылык бололу. Анан дарыгерге өзүбүздүн ден соолугубуздагы өзгөрүүнү толук айтып беришибиз керек. Анткени ал дарыгердин бизге дарын берип дарылоосунда чоң мааниге ээ. Ылайым бирок, сиздер эч качан оорубаңыздар, ден соолугуңуздар чың болсун. Балдар, өз алдыбызча иштейбиз. Сиздер суук тийгенде кандай абалда болосуңар? Мына ушуну жазгыла. Үлгүнү көрсөтөм. Өзүмдү начар сезип турам. Башым ооруп жатат. Ушул сыяктуу улантып жазасыңар. Дагы эскертем. Силерге суук тийгенде кандай абалда болосуңар? Мына ошону жазгыла. Балдар, эсибизге сактайбыз. Мен барайын. Мен көрөйүн. Мен келейин. Ушул этиш сөздөрдөгү мүчөлөрдү унутпай эсибизге сактап алалы. Барайын, көрөйүн, келейин. Мен карайын, мен төлөйүн, мен окуйун. Демек, балдар, жактама тутугучторго этиш сөздөрдү улаганыбызда кандай болорун эсибизге сактап калалы. Балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Анда эмесе үйгө тапшырма алгыла. 132 беттеги 5 көнүгүү. Бул көнүгүүдө да сүйлөмдөрдө көп чекиттин ордуна тиешелүү айын мүчөсүн коюп жазабыз. Анда эмесе биринчи көнүгүүнү
Баарыбыз биргеликте иштеп көрөлүчү. Дарыларымды өз багында ичейин. Карагылачы балдар, айын мүчөсү этиш сөздөргө улаганыбызда өзгөрөт экен. Дарыларымды өз багында ичейин. Айын мүчөсү эйин болуп өзгөрдү. Кийинки сүйлөм. Үй тапшырмамды тез аткар, айым. Үй тапшырмамды тез аткар, айым. Бул жерде айын мүчөсү эч кандай өзгөргөн жок. Балдар, калган сүйлөмдөрдү да ушундай тартипте улантып жазабыз. Азаматсыңар балдар. Сабакка активдүү катыштыңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баарыбыз кийинки сабакка чейин аман эсен бололу. Сиздерге ден соолук каалаймын. Сабактын акырында эскертерим, эч качан учурдагы карантиндин шартын бузбаңыздар. Ден соолук ар бирибиздин колубузда. Саламатта калыңыздар.